Грузия. Израиль Иранга соккурду. 13-июнда Израиль бийлиги Ирандагы өзөктүк объекттерге алдын алуучу сокку урганын билдирди. Ал эми Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи Израилге соккунун кесепети ачуу жана оор болорун эскертти. Соккудан улам Ислам революциясынын сакчылар корпусунун командачысы Хосейн Салами, Ирандын өзөктүк энергетика уюмунун мурдагы жетекчиси Феройдун Аббаси жана өзөктүк илимпоз Мухаммад Махди Техранчи каза болгону айтылды. Алдын ала маалыматтар боюнча кеминде 50 киши жаракат алган. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун айтымында, операция Иран тараптан болгон коркунуч жоюлушуна канча күн талап кылынса, ошончо уланат. Рейтер маалымат агенттиги Борбор калаадан 200 км аралыктагы Натанзедеги уранды байыткан заводдун аймагында да жарылуулар болгонун билдирди. Тегерандагы Имам Хомейни аэропортунун иши токтотулду. 12-июнда атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин башкаруучулар кеңеши Иран ядролук куралды жайылтпоо милдеттенмелерин аткарбай жатат деген резолюция кабыл алган. Бул чечим Бириккен Улуттар уюмунун ислам жумуриятына каршы санкцияларын жандандырууга жол ачышы мүмкүн экендиги айтылган. Ал эми Тегеран бул чечимди сынга алып, өлкөнүн тышкы иштер министрлиги уран байытуу боюнча жаңы ишкана коопсуз тилкеде ачыларын билдирген.